Эгерде менде бир көйгөй болсо, консультациядан эгер көйгөйүмдүн чечимин тапсам дагы мен бир алтын балык таап алгандай, же бир жогумду таап алгандай сүйүнөт элем. Давайте кыздар, мындай бири-бирибизди алдашпайбыз. Силер суроолоруңарга жооп аласыңар. Мен 15 күндүк интенсив жөнүндө айтып берем. Кайсыл көйгөйлөр чечилет, биз кандайча силерге жардам бере алабыз, гимнастика менен көйгөйлөр кантип чечилет, кайсыл учурда оорулардын айыгышы кыйын болот, кандай кылсак болот, жалпы бул курстан сиз эмне аласыз, ушул боюнча сүйлөшпөйлүбү? Кандай дейсиздер кыздар? Бир ооздон бир жооп кылып коюңуздарчы. Мындай, билбейм, мага ушундай суроо берсе мага жагат. Акысыз эфирдин багыты, любой курста акысыз эфирдин багыты, курс муну түшүнүш керек. Мен жасалмалыкту жаман көрөм. Ачык тарс сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Кандай? Мен айткан темам жактыбы кыздар? Ооба, эже жакты. Жакшы. Аябай сонун болду. Бүгүнкүдү да күтүбүз келсе. Жакшы, анда улантайлы. Биздин марафондун темасы акысыз. Марафонубуздун темасы оору, жан дүйнө кыйкырыгы. Мындайча айтканда, шыпа өзүңдө. Мен ойлоп калдым, Аллах Таала шыпаны бир кичинекей бир таблеткага же бир айтор бир адамдарга байлап койбоптур да. Биз себепчи шыпаны өзүңүз денеңизге сүйүү берип гимнастика жасоо аркылуу, баягы иштебей калган кан тамырларды иштетүү аркылуу, баягы кыймылга келбей калган төмөнкү жакты тирилтүү аркылуу жанданып, денебизди кайрадан жашарып, жанагы айыкпайт, болбойт, эми операция кылыш керек деген көйгөйлөрүңөрдөн арылып аласыңар. Биздин Куранда деле бар экен, адам тынымсыз кыймылда болуп туруш керек дейт го. Пайгамбар тынымсыз кыймылда болгон дейт. Анын бир дем алып отурганын көргөн эмесмин деген сыяктуу кылып, эми мен прям андай эмес, бирок ал тынымсыз кыймылда болгон дейт да пайгамбарды дагы. Анан муну менен эмнени айтайын деп атам? Мен ислам динин жайылтуучуларданмын деп айтпаймын го. Мен ислам дини боюнча көп нерсе бар, аны мен билбейм. Болгону биздин исламда деле кыймыл маанилүү нерсе экен деген нерсени эле айткым келип атат. Сиздер кыймылдайсыздар, белгилүү бир булчуңдар кыймылдайт. Биз могу йогада, интим гимнастикада именно аялдын төмөнкү булчуңдары менен иштейбиз. Төмөнкү булчуңдар. Мына, мен ордуман туруп көрсөтөт окшойм. Зумдагыларга жакшы көрүнөмбү? Мен өзүмдү чоңойтуп алайынчы жакшы көрүнүш үчүн. Мына, бул менин тас сөөгүм. Бул диафрагма, мына бул кабырга. Кабырганын алдында чоң диафрагма бар. Мен муну дайыма эфирлерде көрсөтүп турам. Мына ушул сыяктуу болгон диафрагма бар. Дем алуу органдары, диафрагма тешиги бар. Азыр мен телефондорум занят болуп көрүнбөй калды, көрсөтө албай калдым. Диафрагма ички органдарды каптап турат, ушул жактан кислород келет, кекиртек аркылуу ички органдарга кислород келет. Диафрагма ачылыш керек, бирок көп аялдарда диафрагма ачылбай калган. Эми мына карап көрсөңөр, бул жер жумшак. Мына бул жерде омуртка кайда барып туташты. Омуртка келип туруп куймулчак бар, крестис сөөк бар. Казактардын айтканы жагат мага 8 көз деп коет. Половой нерв жана башка запирательный нервтер өткөн крестис сөөгүбүз бар экен. Каттуу сөөгүбүз бар могу жерде. Анан ушул сөөк тас сөөгү, мына воздушный кость, мына могу воздушный кость. Көбүнчө аялдар туура эмес басат, туура эмес кыймыл кылат. Воздушный кость ачылып, мына биз мынтип жүрөбүз го, байкасаңар көчөдөгү аялдардын көпчүлүгү монтип тыпырайып жүрбөйт. Көбүнчө аялдардын курсактары монтип чыгып турат, далаларга кетип калат, омурткасы алдыга кетип, дене түзүлүшү бузулуп калат, таз ачылып жүрөт. Манчабызга дайыма тырышып жүрөбүз. Йога, интим гимнастика жасаганда
айрыкча ушул таз сөөгүнө маани беребиз. Флай йога болобу, хатха йога болобу, интим гимнастика болобу, ушул жака маани беребиз. И төмөнкү булчуң воздушный кость дедик, седалищный кость, седалищный нерв деген бар. Төмөнкү булчуң колдун муундары аябай калың экен да. Муну анатомияны жакшы билгендерден сурап же өзүңүздөр деле мүмкүн окуп жүргөнсүздөр, мүмкүн денеңиздерде. Анан согончогубузда да калың тарамыштар бар. И сөөк ошол тарамыштар менен кармалып турат. И аялдын төмөнкү булчуңу суставтарыбыз аз экен төмөнкү булчуңубузда. Сустав деген, то есть тарамыш, связкаларыбыз аз экен. Бул жакта сенин связкаларың слабый дейт мындайча айтканда. Сен өтө оор көтөрүүгө, оор жумуш кылууга, көп нерсе ойлонууга, сен дареметиң жетпейт, сен аялсың дейт. Төмөнкү булчуңдарды биринчи тирилтип алышыбыз керек. Түшүндүрө алдымбы? Төмөнкү булчуңдарды тирилтип алабыз. Ал үчүн биринчи күнү биз суставдык гимнастика жасайбыз. Суставтарга туура жасаш керек. Бүткүл суставтарды бошотуп, сустав мышца аркылуу денебизде кан айлануу жүрөт. Кан айланып турган жерде кыздар, муну врачтардан сурагыла, башкалардан сурагыла. Кан айланып турган жерде оору болбойт экен. Кан барган жерге так барбайт деген сөз бар экен. Денең согуп атат. Бирөөбүздө кан айлануу начар, бирөөбүздө эптемей, бир акыркы бир жанагы жер болсо, кургак жер болсо, бир аз суу калган, ошол суу менен жана өсүмдүк акыркы демин жашап атат деген болуп калат го. Кээде аялдар ошондой абалга түшүп калабыз. Мен дайыма телефондо мисал кылам. Жаңы телефон аласың. Иштейт. 20% калды. 20% калды дегенде мен мындай түшүнөм аялдардын ден соолугунда. Стресс, сүйүү сезинбейт, жылуулук сезинбейт, өзүнүн аял экенин унутуп койгон, муундары ооруйт, башы ооруйт, бөйрөгүндө да бир кумдары бар, кистасы бар, миомасы бар, аденомиозу бар, ачууланып кетет. Бул деген эмне деген сөз? Бир аз зарядың калды деген сөз. Ошол зарядыбыз, бир аз зарядыбыз калса деле, аялдар мындай заряд деген бул энергия да, аз заряд. Батарейканын заряды аз, бул өзүнүн функциясын аткара албай атат. Саат токтоп калды, уже ал батарейка не надо деген сөз. Телефон жаңы iPhone, жаңы телефон, бирок батарейкасы жок. Ал уже эч кимге керек эмес. Ошол сыяктуу болуп калат экенбиз да. Мен ушундай түшүнөм. Ошон үчүн аялдар кандай болсо дагы, үйүңдө кандай тирилигиң болсо дагы, бир аз өзүңө, ден соолугуңа көңүл бурушуң керек экен. Жатын түшүү бул интим гимнастиканын жардамы менен ордуна келет. Йогасыз жасоого болобу интим гимнастиканы? Билбейм кыздар. Жеке мен эгер йога менен интим гимнастиканын баалуулугун азыркыдай билген болсом, только интим гимнастиканын өзүнө мен жазылбайт элем. То есть интим гимнастиканын өзү менен калып калбайт элем деп айтайынчы эми. Калып калбайт элем. Мына карап көргүлө. Мен тазым назат. Төмөнкү булчуң ачылды. Курсак булчуңдары, каптал булчуңдары таштап турат могу жак. Анан сен только могу жакка интим гимнастика жасап атасың. Тазың ачык турат. Мүмкүн влагалищең түшүп калган, маткаң түшүп калган. Суставтар, могу жактагы суставтарың, фацияларың, то есть фацияларың, денедеги суставтарың жакшы иштебейт. Могу төмөнкү булчуң чоң диафрагма биринчи, бул жакта 2 диафрагма бар экен, 2-3 диафрагма, тизедеги диафрагмалар дагы булар бири-бири менен связаны. Тизеңе көнүгүү жасабай туруп төмөнкү булчуңга жасасаң дагы кечирээк жыйынтык болот. Болот эли, дурус мындай болот экен, мындай бир аз дискомфорт жоголуп кетти деген сыяктуу болуп калат, жатыныңар сыртка чыгып калган болсо дагы. Ал эми йога менен плюс интим гимнастика менен керемет жыйынтык болот. Анан оору жан дүйнө кыйкырыгы дедик. Мен кандай аялдарга жардам бергим келди? Негизи бул интенсивде бул программа коюлган эмес болчу. Бул менин психосоматика курсумдагы программалар болчу. Бизде Алия деген тыпылдак кыз бар. Алия бизде кооператор.
айтор копирайтерлерди окутат, продюсерлик кылат. Алия деген кызыбыз, эми күчтүү кызыбыз бар, биздин команданын бир мотору. Шайыргүл деген кызыбыз бар, ал бир мотор, менеджерлерибиз ал бир мотор дегендей. Анан Алия бир программа түздү. Программа психосоматика негизинде түзүлүп калыптыр. Мен ушул теманы катты жакшы көргөндүктөн мен дагы да толуктап салдым. Ошентип интенсивке ушул тема кетти. Оору жан дүйнө кыйкырыгы деген. Мисалы, могу Zoom'да турган айымдар. Мен оюмду таңуулап айта бербейин, лучше дароо муну разбор менен түшүнөйлү. Жатын түшүү, зара кармай албоо, бул көйгөйлөр кыздар. Сен стресстен пайда болуп атса деле сиздин ооруңуз кетет. Себеби интим гимнастика жасаганда төмөнкү булчуңда, мына могу жакта, мисалы, могу анус булчуң дейли, могу. Ё-моё, мен могу доскамда бошобой калбадыбы. Мына. Могу анус булчуң дейли, көрүнүп атат, Могу кын булчуң дейли. Могу жакта леватор деген гаммак булчуң бар экен. Могу жактан түшөт экен. Мисалы, 2 гаммак ушул жактан түшөт экен дагы, 1 гаммак могу жактан түшөт экен. Бул булчуңдарды леватор ани деп коет экен. Леватор булчуңдары топтому деп коет экен. Биздин маанайыбызга бул жактын кандай таасири бар мо леватор булчуңдун? Төмөнкү булчуңда жана чакра деп окуп атасыңар го. Мен муну блок, эмоциональный блок деп айтам. Жеке мага ошондой айткан жагат. Бул деген бул жактан мындай дешет. Гормон, нерв, лимфа системасынын кесилген жери өтөт дешет. Эгер адам катуу стресс болуп калса, ошол жак блокко түшүп калат дейт. Анан гимнастика жасап, дыхательный упражненияларды кылганда, жиде барсызбы. Дыхательный упражненияларды кылганда, көнүгүү жасаганда, жалпы денебизге комплекстүү кам көргөндө, жана зажат деп монтип түйүлүп калган мышцалар бошоп, фасциялар бошоп, жыйынтык алат экенбиз. Түшүнүктүүбү? Мен азыр кайсыл леватор булчуң боюнча кайсыл көйгөйлөр боюнча айттым. Жатын түшүү, зара кармай албоо, кын булчуңдардын боштугу, кын булчуңдардын кеңдиги, геморрой боюнча айттым. Ич катуу боюнча да айттым десем болот. Ич катуу кетет. Чач түшүү кетет. Себеби гормондордо өзгөрүү болот. Мен өзүм чачым түшпөй калган. Тажап кетчүмүн. Билбейм, мага окшогон аялдар барсаңарбы, ошол кездеги бир 5 жыл мурдагы мендей аялдар барсаңарбы, төшөгүңдү жыйсаң чач. Просто килемдериң чач, кухняга кирсең кухняң чач. Мындай кадимкидей маанайым бузулат болчу. Азыр шүгүр, альхамдулиллах, мына ушул боюнча эле мен тамак жасайм, чачым эч жакка түшүп калбайт. Ал эми башка оорулар боюнча грыжа деле көбүнчө эми адамдын ойлорунан деп ойлойм, жеке менин оюм. Себеби аялдар мындай дешет. Мен оор көтөрүп койгон элем, же мен төрөгөндө ушундай болуп калды. Өздөрүнө бир болбогон диагноздорду, болбогон себептерди коюп алат. Мен баланча кылдым эле, ошондуктан менде грыжа болуп калды. Анан мен айтам, көп переживать этесиңби дейм. Өткөн өмүрдөн эмнени кое бере албай атасың деген сыяктуу суроолорду берем. Могу көнүгүү жасаганда негизи адам түшүнүп жасаса жакшы болот. Ошол көйгөйүм, менин грыжам жөндөн жөн болбой атыптыр көрсө. Мен чындап эле өткөн өмүрдө күйөөмдүн каталарын унутпай атам. 2005-жылда катасын унутпай атам. 2010-жылы баланча тойдо баланча деп сүйлөп койгон, баланчага измена кылып койгон, мен ошону унута албай атам. Кайын журтум мага ушундай кылган, мен кечирбейм, ата-энем ушундай кылган, мен кечирбейм. Десек, өткөн өмүр менен жашап аткан болобуз, кое бербей аткан болобуз дагы. Ойлоносуң дейм, сен жөндөн жөн баягын кечире албай атам мен. Ой, кандай сонун дебейсиң да, ушундай билбейм, кечире албайм дейсиң да. Сенин далыңда напряжение болот. Далыңда напряжение болду, омурткалардын арасында тырышуу болот экен. Кысылып калат экен да омурткалардын арасы. Гимнастика жасаганда, дем алуу көнүгүүлөрүн жасаганда, баягы кысылып калган жерлериң ачылып, ошол жерлерге мына элестеткиле, мунун арасы кысылып калган, могу жака кан кирбейт да. Өлгөн клеткалар топтолуп атат, сенин грыжаң көбөйүп атат. Анан ушул жериң туура жасаш керек. Туура эмес, гырт эткизип жасап койбойсуң.
туура жасайсың, переходдорду туура кыласың күнү. Биз айткандай кыласыз. Айрым аялдарга каршы көрсөтмөсү болсо айтабыз, мисалы операция болгон аялдар, кош бойлуу аялдар болсо, башында кисталары бар аялдар болсо, моюн кыржалары бар аялдар болсо биз айтабыз. Разрыфы бар, тизесинде разрыфы бар, таза бет суставтарда разрыфтар болсо айтабыз. Анан мына ал эми ушул омурткалардын арасын туура чойсоң, арасына эмне болот? Кислород киреби? Анан кан киреби? Кан айлануу жакшырабы? Кан айлануу жакшырган кезде өлгөн клеткалар тазаланабы? Анан айыгуу болобу? Айыгуу болот. Мен айтам да, өзү Кудай Таала бизге денени берип койду. Мындай айыкпай турган кылбады. Муун оорулары, ревматоидный артрит, балан түкүн оорулардын баарын айыгасыңар. Азыр кыздар, мен разборго бирөөңөрдүн ооруңарды алам. Давайте кыздар мындай кылайлы. Грыжа кетет, спокойно кетет. Любой муун оорулар кетет. Колум, башым, бутум, чарчайм, уйкум бузулду дегендер кетет. Давайте андан башка оору жан дүйнө кыйкырды деп атабыз го. Мындан башка оору албайлыбы? Киста, миомалар кетет негизи ооба. Муну аткарыш керек, проработка жасайбыз, ошондон кетет. Көнүгүүлөрдү жасайбыз, проработка жасайбыз. Мындай башка оору алайлычы, мисалы балдарыңарда аутизм болушу мүмкүн, врожденный оорулар, дагы кандай любой бир башкача диагноздар болсо, ошону мен разбор кылабыз. Мүмкүн одышка, мүмкүн жүрөк оору, мүмкүн зрение начар, ушул мүмкүн дагы бирөөнүн ириң агат, дагы бирөөнүн циррозу бар, ар кимде ар түрдүү. Ушул сыяктуу ооруларга кимиңер разборго ачыкмын. Ушул мен душаман, нервимен болуп атат деп даяр адам келгиле, анан келип мен ичимдегини таап ал, билбейм, менде баары жакшы деп өзүңөр ооруп, малынып калгансыңар. Ошентип ичимдегини таап ал дебегиле, мен сенин ичиңердегини таап албайм. Мен только суроо берем, ошол экөөбүз чогуу табабыз. Так, мындай. Менде кандай болду? Мен айтып атам го, денебиз айыгууга аябай жөндөмдүү. Адамдар ооруп калабыз, ички конфликттен ооруп калабыз. Ички конфликттен дегенде мен кантип ооруп калдым? Мен өзүмдү айтып берсем керек, мен окууну токтотом дедим. Айым сырын да токтотом, психосоматиканы да токтотом. Может, офлайн залды тренерлерге тапшырып салып эле, мүмкүн мен бир залдарга эле ичке кирип алат чыгармын өзүмдүн ден соолугум үчүн деген ойлор келди. Эмне үчүн окуп атам мен? Мага эмне керек? Мен эмнеге мынча жулунам? Деген бир менде башкача ойлор болду. Мен зачем мага бийиктеп, зачем мага знаменитый болуп деген сыяктуу ноябрь айларында. Ошентип мен айтор бийик дегенден корктум. Мен бийик дегенден корккондо эмне болду дебейсиңерби? Аларча паркка ким барды? Кыргызстан Бишкектеги, Бишкектин четиндеги шаардын тоо жактагы Аларча парк. Аларча паркта бир аз билинбей тоо монтип кете берет эмес, асфальт жол билинбей кете берет өйдө. Именно Аларча паркка барсам, мен дем жетпейт мага, дем ала албайм. Тоонун башында аба кенен, мен болсо дем ала албайм. Аба жетпей деп ушундай аба каякта бир мен кысылып тумчугуп калгансып жүрөм. Билбейм, мен больницага барып текшерилбедим, себеби мен душаман болуп атканын билип аттым. Же тахикардия болдум, же одышка болдум. Мындай астма сыяктуу мындай деп туруп калам. Ашып кетсе 4 шаг таштайм, элдин баары басып жүрөт. Анан ойлодум, мен оорум айыкпайт окшойт деп ойлодум. Эми мен может келечекте кудатан үргүдөм, может дагы бир ушундай бир жакындар менен мен бийикке чыга албайм деп элден бөлүнүп калып калат экем да деп ойлодум. Ушул көйгөй менен мен бир 6-7 ай жашадым. 6-7 ай деле оңой эмес экен. Мен ички конфликт менен иштедим и оорум кетти. Ишенесиздерби? Оору бир күндө кетти. Мисалы, кече кызым, мен бир тууган энемин туулган күнү болду. Анан бир тууган эжем айтты, кичинекей кызым кошуп ал деди. Кызым баргысы келген эмес, мен эми режимге түшүп атам, уйкум, тамагым деп. И баралы дегенден баштап кызымдын буту ооруй баштады. Биз сүйлөшүп бул жөнүндө кене сүйлөшкөндөн кызым айтып атат, апа, мен ошол жака барам дегенден окшойт, мен бутум ооруп атат. Барбайм десем, баягысы басылып калат. Кайра кеттик, давай барып келе бер. Отуруп келесиң да десем, кайра ооруп калат. Макул, давай кий сал десем, басылып калат.
дене ушунчалык мындай реакция кылат бизге. Ошентип кызым барбады, бут айыгып калды. Эми мындай учурлар bizde мындай кейстер аябай көп. Башыбыздан ашат го мындай кейстер. Кейс деген болгон окуялар анан жыйынтык, дарысыз айыгуу жыйынтыктарыбыз аябай көп. Эми кана кыздар, мен көп сүйлөбөйүн. Ким мага разборго келет? Ким даяр? Киста кетеби, грыжа кетеби? Кетет. Каш кабак түшүп, бет түшүп, жатым менен байланышпы? Толук байланыш болушу мүмкүн. Эми омурткадан дагы. Моюн омурткаңар, омуртка тутум бузулуп кеткенде баш сөөктөрүнө дагы влиять этет. Баш сөөктөрү бир канча бөлүктөн турат. Стресс. Менде эмеде. Не болду? Мен айтып атпаймынбы, Америкадан байланышып атам деп. Анан менде мындай да, могу колка чыгып калган. Анан кийин акыркы айлары могу колдорум уже 1 айдан ашып калды, колдорум чымырайт да. YouTube'дан карап, монтип чозуп кылган упражненияларды кылсам, жашына болуп калат. Бирок уже мына 1 жумадан бери күндө ушу колум чымырайт. Колуңуздун чымыраганын эмне кылдырбай атат? Мисалы, жазып атсам, колум катыгансып калат. Эмнени жазгыңыз келбей атат? Жок, мен азыр эми тил окуйм да, английский. Ошону, мисалы, немелерди жазсам, колум уже катып калат. Кайра монтсем кетип калат. Эгер англис тилин окуп, жазып, англисче сүйлөп калсаңыз, күчтүү англисче билип кетсеңиз, ал жерде сизге эмне жагымсыз нерсе бар? Жагымсыз нерсе жок, баары эле жагымдуу болот. Анда эмнеге оорушу мүмкүн? Ошондо Кудай Таала сизди жаман көрүп атабы? Ушу мына азыр дагы уже карандашты кармадым, колум чымырайт да. Вот, значит, жазуу менен бир маселе бар. Мисалы, мен айттым го азыр эле. Мен айым сырын токтотом, курстарды өтпөйм. Зачем мага бийиктеп, окуп, знаменитый болуп, мага зачем? Дедим го. Анан качан мен өзүм жаңы решение чыгардым, все, мен окуйм. Дальше период кетем. Алла Таала мага берген потенциал. Мен окусам дагы мен үй бүлөмө, мен өскөнүм зыянын тийгизбейт эч кандай. Деп решение чыгардым мен. Ошондой менде ооруп кетти. Менде бийик дегенден өскөндөн корктум го, өйдөлөгөндөн корктум го, духовный жактан. И мында мен да тоого, бийик тоого чыга албай калдым. Просто мага бул жерде денем мага бир нерсе айткысы келди. Сенде потенциал бар, мына деген бир нерсени дене айтыр, кандай да болсо кыйкырат. И сизде дагы карандашты кармаганда, может жазууда сиз билбейм айтор, сизде бул вторичный выгода деп ойлоймун. Может мен англисче күчтүү билип кетсем, бир өзүңүздүн бир нерселериңиз бар болушу мүмкүн. Может. Кечиресиз дагы не только карандаш, например, тамак жасап атканда бычакты кармайм, кесем, тоже колум ошентет. Тамак жасап. Элестетиңизчи, бир нерсе жасап атканда эми тамак жасайганга биздин суставтарыбыз ылайыктуу да. Чымырай турган кол эч нерсе кылбасаңыз деле чымырамак эмес, чымырамак да турабы эч нерсе кылбасаңыз деле. Значит, сизде бир нерсе жасап атканга бир каршылык бар. Кимдер болуп жашайсыз? Кызым, күйөө балам, 3 неберем. Эми ошол жерде, может, через не хочу кыласыз? Жок, от души кылам, кызыма жардам бериш үчүн. Жардам бериш үчүн. Ооба, тоже үчүн барбы? Колуңуздун, ошондо колуңуздун чымыраганы сизге бир нерсе жаздырбай атат, жумуш кылдырбай атат, распы? Если мен жумуш кылсам, ким болуп калам? Жумуш кылып калсам кандай адаммын? Менде дагы азыркы мурунку эженин көйгөйү бар да. Анан? Ошо жай келгенде, ошол бычак кармаганда, ошо береме кылганда, качинкидей мындай темир нерселерди кармаганда уже башталат да, колум мындай катып калат, же чымырайт, ооруйт, ушундай да, анан шишип кетет.
Уже Именно. бир жумага жакын болуп калды, уже шишип атат да. Именно бычак кармагандабы? Бычак, кашык, вилка ушундай темир нерселерди кармаганда ошентип эме кылам да. Качантан бери? Ошол көйгөй бар да, эжем айткандай көйгөй бар да менде дагы. Качантан бери? Менин атым Чынара. Канча убакыттан бери? Мен мындан бир 6 жыл мурда ушул алганмын. Аябай шишип айтпай ооруганмын. Анан ошондон бери эми кыргып атат да быйыл. Мен сизге бир суроо берип көрөйүн. 6 жыл же андан мурдагы убакытта, жайкы убакытта ушундай бычакка, кыймыл аракетке байланыштуу өмүрүңүздө кандай ситуация болду? Дене сизге эмне эсетип атат? Мисалы, мына как раз мен лимон жеп атам. Мен лимон дегенде мына лимон. Мен лимон жейм. Так. Обычный лимон. Лимонду мен жейм дедим. Не болду? Силер деп кеттиңиздерби? Жааба. Эме могул немелер иштеп кетти. Просто денеңер билет лимондун кандай экенин, кислый экенин билет. Дароо реакция берди. Көрдүңөрбү? Дароо можактарыңар как будто лимон жеген сыяктуу болуп. Ушул сыяктуу нерсе. Мисалы, жана чөптөн аллергия башка дейт. Ошол чөп жыттанып турган убакта, чөп чыгып турган учурда чөптүн жыты менен кошо бир окуя болгон. Эми чөптүн жытын силер байкабай калгансыңар, бирок ошол жытты психика билет и ошол сезондо ооруну күчөтүп берет, ооруну көбөйтүп берет. Чын-чынында келгенде сен ошол учурдагы болгон окуяны кабыл алган эмессиң. То есть алиге чейин сен алып жүрөсүң, мисалы. Чынара 6-7 ай. Анан турсунан айым менде суроодо ошо. Давайте, кыздар, суроо бересиңерби? Суроого жооп берүүгө, разборго даяр болгула өзүңөр. Жок, баары жакшы сонда эмнеге суроо бересиңер? Эмне келдиңер? Баары жакшы деп отура берсеңер. Суроо бересиңерби? Башка аялдар да инсайт ала тургандай суроо бергиле. Окей? Макул байымдар, сүйлөшүп алдыкпы? Ошол. Замираем, значит, сизде бир жумуш кылууда бир какой-то бир ойлор бар. Жок, ошол муну остеохондрозго эметиши мүмкүнбү? Ошондо хондроз сиз бычак кармаганда козгойт, а башка убакта козгобойт. Ушундайбы? Жок, башка убакта деле козгойт, мындай талый. Негизи остеохондроз деле остеохондроз жөндөн болбойт. Же коомдон жашынып, бир нерседен кысынасың. Же мен баарын көтөрүшүм керек, мен ушуну чечишим керек деген бир проблеманы көтөрүп жүрөсүң. Бар. Жөн остеохондроз болуп калбайсың. Ошол просто чечим чыгарасың, если хондроз точно ошол мен кылышым керек, мен дегенден, же болбосо коомдун алдында жабылып, өзүңдү бир может даже мен жанагы менде хондроз күчөп кетти го, мен окубайм дегенде, мен бийиктебейм дегенде хондрозум күчөп, мен мойнум болбой эле түшүп калат. Анан мен өзүмө уруксат бердим. Ооба, мисалы мен акча табам. Мен тапкан акчаны балдардын билимине салам. Мен балдар тынбай окуй беришет, тынбай билимдерине салып берем. Мен бир квартира алып, же бир брендовый кийимдерди алдым. Негизи мен кийимге өзүм анча кызыкпайм, бренд кийимдерге. Билбейм, эми жаксайым алат чыгармын, бирок кийимди лично мен брендке карап албайм. Жараша бул модель, меникиби алам. Бир машина алып, дүйнө топтогон жокмун айтор. Мен өзүмө уруксат бердим. Мен кылып атам эмес, болду, Аллах Таала берип атат, балдардын билимине сал деп берип атат. Все, болду. Ал кайра азыркы заманда жакшы инвестиция да балдарга билим берүү. Давайте, кыздар, суроо кимде? Эң жогорку инвестиция. Суроо кимде, айымдар? Разборго. Мен менен от души разборго турганыңар. Кыздар, азыр любойуңар суроо бере бересиңер да. Ким разборго даяр? От души разборго. Башка аялдар инсайт ала турган разборго. Ошол айым бергилечи. Азыр жанагы бекердин баркы жок дегенде, ар кимиңер айта бересиңер, мен башым ооруйт, мен кулагым ооруйт деп. Ким душасы менен ооруп атканын билип, бирок чечимин таба албай жүрөт. Фаризат, даярсызбы, Фаризат? Кайсыл көйгөйүңүз бар билбейм, бирок ошол көйгөйүңүз могу жактан болуп атканын билип атасызбы, душадан связаны экен.
билесиз. Анда микрофонду күйгүзүңүз. Жан баштан ылдый чарчай берсечи, айтор дененин бир үнү го. Порог сердце келет кыздар негизи. Алмаспы? Саламатчылык угулуп атат Фариза атайым. Кутман кечиңиз менен. Сизди угуп атам. Вопрос. Кайсыл сурооңузду разбор кылгыңыз келди? Мен мындай кызыктай кыялдарым бар да, элге мындай бардык нерсени элге кылгым келе берет, анан кийин ошону кылам, колуман келишинче аракет кылам да, анан кийин өзүм тарынып, өзүм ыйлап калган убактарым көп болот да. Анан кийин мындай жүрөгүм катуу ооруйт. Анан мени көп эле пайдаланышып кетет. Ушундай да, ошону кантип өзүм чече алам билбейм да. Анан өзүм мен мындаймын да, мен чоң энем колунда өскөм да. Анан мен сиздин окууңузга катышканмын, 64%до катышкам. Анан бирок өзүмө кичине алдым, өзүмө керектүүлөрдү, анан кичине оңдодум, бирок Конспектиңиз кана? ошо жүрөгүм Конспект. ооруй берет да. Феризат, конспект. Где конспект ваша? Конспегимби? Конспегим ал көп жыл болуп кетти да, уже 2 жылдан ашты окшойт меске окуган. Азыр эми Азыр эми баштан окуңуз. азыр жазылып койдум да. Хорошо. Жазылып койдум. Андан бери канча убакыт алмашты? 64 болсо, азыр эми 100ден ашып кетти. Канча жыл болуп кетти 64 окутканыма? Ошондо азыр 2024 окуган болушум керек. 64 24тен мурдараак болсо керек эле. Хорошо. Качан болсо дагы азыр оору жан дүйнө кыйкырыгы бул уже совсем другой тема. Совсем другая тема. Мындай туруп кыйкыргым келет, ыйлагым келет, бирок ыйлайм кедечи, анан кийин эмне себептен ушундай болуп атканымы эч түшүнбөйм да. Эгер жардам бербесем киммин? Жардам беришиңиз керек, сиз жардам бере аласыз. Эгер жардам бербесем мен киммин? Феризат ким? Если жардам бербесе, эч кимге эч нерсе кылбай койсо, элестетиңизчи, жаныңызда адамдар бар. Просто эч нерсе кылбадыңыз, аялсың го, эми сен алсызсың. Сага да сүйүү керек, внимание керек. Эч кимге эч нерсе кылба. Сен кимсиң ошол кезде? Ошол кезде мен эч кимге кереги жоктой көрүнүп калам окшойт. Өзүм ошондой сезилдим. Чын-чында бул чечимди ким чыгарды? Мен керек эмесмин, эч нерсе кылбасам деген чечимди ким чыгарды? Ким чечти? Өзүм ошондой өзүм чыгаргам го дейм. Ким өзгөртөт? Ким өзгөртөт? Же жаш кезимен болуп калган нерсеби? Конечно, ким Өзүм өзгөртөт? ошондой. Ким өзгөртөт? Мен өзүм өзгөртпөсөм эч ким өзгөртө албайт го. Мен Кыздар, давайте суроо бергенде осознанно отургулачы, асманды, айды карабастан. Мен азыр ачуум келип атат, эфирде жыйынтык тапчып кетким келип атат. Неге сыйлашпайсыңар адамды? Мен силерге алтындай убактымды бөлүп отурам го. Разбор жүрүп ушул бир аял менен 1000 аял пайда алып кетсин деп. Ким өзгөртөт чечимди деген суроо бердим. Ошол чечимди ким өзгөртөт деген суроо бердим. мен ал суроого жооп бере албайм. Өзүм өзгөртпөсөм башка. Сиз разбор кылып бериңиз. Вот, конечно, ким өзгөртөт? Өзүңүз өзгөртөсүз. Эми азыр эле сиз мен эч нерсе кылбасам да, просто сөз айтыңызчы. Мен эч нерсе кылбасам дагы, эч кимге эч нерсе бербесем дагы мен жакшымын деп айтып көрүңүзчү. Тилиңизге салып айтып көрүңүз. Мен эч кимге эч нерсе кылбасам дагы, эч кимге жакшылык кылбасам дагы мен өзүмү жакшы көрөм деп айтып атасызбы? Буга тил айтты. Жүрөк айтып атабы? Жок. Вот, жүрөк айтпайт. Бул ошол эгер жүрөк айта турган болсо, силер мен ушундай что-то мен ушул көйгөйдөн чарчап атам, ушул көйгөйүмдү чечейинчи деп туруп мен кирип 2 саат ичинде чечип чыкмакпыз да. Дал ушундай суроолоруңарга жооп таба аласыңар. Окуш керек болгону жан дүйнө оору, жан дүйнө кыйкырыгы. Мына гимнастика жасайбыз, интимная гимнастика, йога жасайбыз, анан разборлор болот, ушул сыяктуу разборлор болот. Проработка жасайбыз. И мунун баардыгы проработка жасаганда кетет. Эми айтыңызчы, мен эч нерсе бербесем мен керек эмесмин дедиңиз да. Азыр бир аз мурдараак айтып өттүңүз. Мен керек эмесмин.
Мен керек эмесмин деп сезинген кезде денеңиздин кайсы жеринде кысым турат? Көкүрөк, тамак, курсак. керек эмесмин дегенде Денеңиздин кайсы жеринде кысым турат? Денеңизде бир дискомфортный чувство, кысылуу, может көкүрөктө кысылуу. Вот, көрдүңөрбү? мына жакта мына жерде. Биз акылыбызды, анализибизди кошкунча жүрөктө нейрит деген бар экен. Ошол нейрит менен реакция кылат экенбиз. Мээде мисалы анан так ушундай деп айтты турсунай деп албагыла, мен мисал менен түшүндүрүп берип атам. Мээде мисалы 1 миллиард маалымат болсо, нейритте 17 миллиард маалымат болот экен. Сен керек эмессиң деп решение чыккан го бир кезде. Ошол решение менен жашап атасыз да. Мисалы, аялдар, жөнөкөй эле азыркы өмүргө айтайын, ата бабадан келген нерсени айтпай эле азыркыны айтайын. Күйөөм мени сүйбөй турбайбы деп ойлоп алдыңар да. Все, күйөөм мени сыйлабайт экен. Күйөөм мени сыйлабайт, сүйбөйт, бүттү. Мен уже буга ишенбешим керек деген бир решение чыгардыңар. Же болбосо балам жаман, бүттү, бул ушундай деген решение чыгардың. Сен балаңдын да жакшы жагын көрө албайсың, күйөөңдүн да жакшы жагын көрө албайсың. Болду, кызым тил узун, кызым мындай, кызым кантип турмушка чыгар экен, кантип окуйт экен, ушул бузулуп кетиши мүмкүн деген бир ишенимиңер бар болсо, чечим могу жакта бар болсо, силер кызыңарга жакшы көз караш менен карай албайсыңар. Баардык жерден коркунуч менен, бир шек саноо менен, даже башка нерседе дагы ошого катыштуу силер монтип байланыштырып отурасыңар. Кыздар тура эмеспи, түшүндүңөрбү? Вот, көрдүкпү? Могу жакта бир негативный убеждение бар, ишеним бар. Кантип өзгөрөм вообще дейт. Башка адам болуп калгым келип атат дейт. Фариза атайым, сурооңузга жооп алдыңыз. Кийинки айымдын суроосуна жооп берем. Любой суроо. Негизи мен оорулар боюнча сүйлөшкүм келген. Балдардын оорулары, балдардагы аутизм, ушул сыяктуу оорулар боюнча сүйлөшкүм келген. Бүгүн рак оорулары боюнча сүйлөшкүм келген. Метастаз, мисалы, ушул сыяктуу оорулар менен, миома, мисалы, ушул сыяктуулар менен сүйлөшкүм келген. Так. Силер зумда туруп, бир аз мындай, билбейм эмне болуп атасыңар, инстаграмда аялдар сонун түшүнүп атышат. Биринчи айтып бергим келди, унутуп калдым. Кийинки айым ким келет суроого? Мен вопрос берсем болобу, Турсунайчы? Лицоңорду көрсөтүп отура тургандар бергилечи. Аз баланы уктатып аткам да. Мындай калайын. Анда суроого жооп бере албайсыңар го, биринчи балаңарды уктатып алгылачы, силерден башка бирөө берип турсун, Менин балам аутизм менен ооруйт. Давай кириңизчи, аутизм менен ооруган Шарип деген. Давайте, заходите эмеге, зумга кириңиз. Зара кармай албай тажадым. Тажап жүрө бергиле, зара кармай албай же. Өзүңөр менен иштегиле. Зара кармай албоо деген бул зара чыгуучу системаны нерв система башкарат, нерв системаны психика башкарат. Эмне кыласыңар? Интимная гимнастика жасайсыңар. Болду, өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштейсиңер. Эмчек эмнеден ооруйт эми? Аны негизи ошол разбор кылып берем интенсивде. Ал үчүн разборго калбай киришиңер керек. Суроого ким келе турган болду? Мындай Фариза атайымга окшоп чыкып отурган бирөө болсо бергилечи. Мен кирсем болобу, Турсунай? Мындай сурооңор даяр болсо, менин жан дүйнөмдө проблема деген аялдар болсо киргиле, пожалуйста. Мен Орозгүл Исабекова, заходите зумга, кириңиз. Орозгүл, балам порог сердца дейт, давайте заходите, кириңиз. Угуп атам, ким? Катып калды. Зумга кантип киребиз? Группада барсаңарбы? Группага киргиле. Турсунай айым, мен суроо алсам болобу? Суроомо жооп. Давайте мындай кылайлы. Райгүл айым, жакшы бир жерге жайгашыңыз. Жайгаштыңызбы? Болду, отурам. Все, жакшы. Мен сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Кандай суроо бергиңиз келет?
Мен өзüm 59 жаштамын. Мгм. Уже 60 караган убагым. Мгм. Бирок мынау немеден зара кармабагандан арыла албай атам. Ушул немем бар, көйгөй. Мгм. Анан мынакей 3-4 ай болуп калды. Мени мына азыр көрсөтсөм, мынау жеримде да, мына жеримде мынандай жаңгактай бир шишка жүрөт да. Ал шишкаңар Мына боюнча жер. мен эч нерсе деп айта албайм да кыздар. Эми мен айтсам, мен айтканым Кудайга да жакпайт азыр. Жок, Ошол- эми вдруг ошол немеден иштегенде жасай элекпи силер немелерди, может кайта эле дейм да. Анан ушул неме бирок оорутпайт. Анан эми азыр мына оорулардын немелери чечилет, неме кылат дегенде менде бир ишенич болуп атат да. Может ушул йоганы, интим гимнастиканы, ушул неме кылган нерселерди жасасам, может ушул кетип кала беле деп беспокоить эткен жок бирокчу. Эми ал А шишкаңыз бүгүн эртең боюнча менен барам дедим эле немегечи, УЗИге. Барсам неме ачкарым барбай калыпмын. Эртең барам буюрсачы. эми алар бир Анан нерсе азыр мына демейин. сабактан пайдаланып сурайын дегеним. Алар бир нерсе демейин, мен ушу айта албайм. Зара кармай албай калуу деп атасыз. Жалпы зара кармай албоодон арыласыз. Йоганы да жасайсыз. Жалпы сиздерге канча 2 же 3 деңгээл берилет. О, классно. 3 деңгээл берилет сиздерге. Башында биринчи деңгээлди жакшы жасайсыз, муундарды жасайсыз. Андан кийин шашпай башка деңгээлдерине өтөсүз. Сизге йога дагы керек экен. Мен сиздин курсагыңызды байкадым. Таз жабылыш керек. Ооба, Таз ошо курсагым ооба ошондой, ошону да айтам деп мына. Анан туура тамактансаңар жакшы болот. Туш келген нерсени жей бербей. Азыр эми дарбыз сезонда дарбызды кечинде жей бербей. Дарбызды мен вообще дарбызды эле жебей калдым 2 жылдан бери жайында. Себеби дарбыз мен жумушта болом күндүз, түштөн кийин уже кеч болуп калат. Түштөн кийин дарбыз жегенде бул организмге шишикти пайда кылат. Даже могу канча 28ден кийин адам жаштыгын сактайм десе, эми билбейм канча өмүр берет эч кимибиз билбейбиз. Бирок ден соолугун, жаштыгын сактайм десе, тамактануусуна да маани бериш керек. Ошол. Буюрса жыйынтык болот. Если катуу тынчсыздануу болсо, зара кармай албоодо аябай тынчсыздануу болсо, же болбосо вторичный выгода болсо, анда вторичный выгода менен иштемейин айыкпашы мүмкүн. Бир айрым аялдарда бул көйгөйдөн арыла албай калат. Мисалы, бир кайнене келини менен отурат. Кызык айтып берейин силерге. Бир кайнене келини менен отурат. Кайнене келин. Келин зара кармай албоо көйгөй менен жабыркайт. Кайнесинен коркот. Көйгөйдөн жабыркаган үчүн эмес, просто кайнесинен коркот. Кайнем жаман адам эмес дейт. Кайнем жакшы дейт. Кайнең жанына барсаң кандай болушу мүмкүн? Уруп коюшу мүмкүн, урушуп коюшу мүмкүн, маскаралап шылыңдап коюшу мүмкүн. Эгер детствоңда сени ким маскараласа жаман болмок. Апам мен дайыма кемсинтип, сен раң сууксуң, сен чачыңды жийип жүрсөңчү, муну чачыңды жайып алсаң мындай көрүнүп каласың, ширек көрүнүп каласың, албарс болуп каласың. Айтор сен дурус эмессиң деп апасы көп айткан го. И ошол инфантилизм деп коет, инфантилизм. Ошол психологиялык, мисалы 3 жашында ошол сөздү уккан болсо, 3 жаштагы абалда кылып калат. Кайнесин көргөндө корко берет, как будто кайнеси уруша тургандай. Зара кармай албай калуу сага эмне кылдырбай атат? Кайнем жанына бара албайм. Жыттансам кайнем маскаралайт. Көрдүңөрбү? Если кетип калса сен үчүн, бул көйгөй кетип калса сага эмне жаман болушу мүмкүн? Дагы кайнесинин жанына баргандан коркот. Кетип калса кайнем жанына барышым керек болот. Билбейм, кайнем жанында мага дем жетпей калат. Түшүндүрө алдымбы? Билбейм, бул вторичный выгода боюнча дароо түшүнүп кетиш кыйын негизи. Жөнөкөйлөтүп айтайынчы, мен муну дайым айта берип айткым келбей калды да, бирок негизи бир жака баргың келбейби, ошол нерсени кылгың келбейби, сага дене жардам берет. Эч кылгым келбей атат дегенде эмне болосуң? Шалдырайсың. Дене муну укту. Сага жардам бериш керек. Сен шалдырап стресс болуп жаткан болбош үчүн. Зара кармай албайсың, зато сага спокойный, чем кайнең жанына турган караганда. Мисал. Дагы бир келин менден дот терапия алды, бир келин. Анын кичинекей майда балдары бар экен. Үйүндө кайнеси бар. Дот терапиядан кийин бир жума оор көтөрбөй жатыш керек.
Мага дотко келип атканда эртемен ойлонуп чыгат. Эми бир жума кантип иш кылбай коем кайната кайненемдин алдында. Кайнене кайнатам араң бир жылда бир жолу Москвадан бул жака келишсе, мен кантип турбай коем деп кычалат болуп чыгабы. Үйүнө барса, балдары, кичинекей балдары температура болуп калат. Балдардын температура болгондо сага эмне кылдырбайт? Ошо иш кылдырбай эле жармаша берет, кучактап отуруш керек да, дейт. Көрдүңөрбү? Түшүндүрө алдымбы? Түшүнгөн киши түшүндү, казмалап, терең айтпай эми разборго кирели. Кыздар, давайте. Менин беримде бир түшүнүксүз нерсе бар дебестен, осознанный бир суроо менен келелечи. Ким жакшынакай суроо менен келет, кыздар? Мына могу жакта Орозгүлдүн баласында порог сердца экен, тяжелый. Давай зумга кир разборго десем, менде зум жок болот. Да зум көчүрбөйсүңөрбү? Жаныңардагылардан сурабайсыңарбы? Аракет кылбайсыңарбы? Результат кимге керек? Результат өзүңөргө керек. У нас знаете, Лицоңузду көрсөтүп чыксаңыз суроо бериңиз. Болбосо башкаларга беребиз. Сиздин ордуңузда. менин көйгөйүм Телефонду темадан тышкары. Телефонду коюңуз. Эмнеге темадан сырткары? Ичим улам өткөнү бааны стресске, нервке байланыштуу, ошондон дегем. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мен ошол мына актыкөк күндөрдү стресс болгондон нерсени окшойт деп койдум да. Ооба деп ойлойм. Эми эгер ошондой негизи көбүнчө ич өтүп кеткен жакшы. Адам стресс болгондо ич өтүп кетсе, мындай стресстин өтүшү жеңил болот. Рахмат. Же болбосо бул вторичный выгода болушу да мүмкүн. Кийинки суроо. Зумда кайымдар, мен силерден эч мындай жакшынакай көрбөй атам, бир жакшы суроо көрбөй атам. Андан көрө могу жакта кайымдар жакшына суроо берип атышат, инстаграмдагылар. Азыркы убакта күйөөм менен ажырашуу болуп атат, измена болгон, ортодо мен так чечим чыгара албай атам дейт. Сизге билбейм, азыр эфирден жооп бере салуу кыйын. Негизи бир канча варианттарды карап көрүү керек. Азыр эч нерсе айта албайм. Напсиңизге жаккан нерсени айтып койсом, ошол нерсени кылып кетишиңиз мүмкүн. Төрөттөн кийин 3 айда кадимки баардык өнүгүүлөрдү жасай берсе болот. Эгер операция кесарево болбосо, зум көчүрдүм, эми кириңиз зумга. Кимде суроо? Найжа, саламатсызбы? Саламатчылык, Жапарова Жумагүл, угуп атам сизди. Нервке айтым, мен кылып алдым эмне да. Кичине көңүлүм шишип калды да. Жапарова, сурооңузду бериңиз. Жиде өчүрүп коюңузчу башка үндөрдү. Менде опушение матка бар да, эми жетирсинай же. Анан сиз жана айттыңыз го, чачым аябай түшүп атат да. Бала эмизбейсизби? Бала эмизбейсиз? Жок, кичинекей кызым бар, уже 2-ге чыкты, 1 жашында чыгарганмын да. Анан кичине мындай нерв болсом эле колдорум титиреп, башым ушунчалык катуу ооруйт да. Кече сиз айттыңыз го, мына далларым тырышып калган да. Анан дагы азыр дагы эми айтып аттыңыз го, ушул мындай аллергия болуп калдым да, 2-3 жыл болуп калды. Башта аллергия жок болчу, чаңдан, чөптөн аллергия болуп баштадым да. Бир нерсени кылгың келбегенде ошол нерсени эстеп жүрөрсөң аллергия болосуң дедиңиз го жаначы. Мен ошол 3 жыл мурун кайнемдин үйүнө барып чөп жулганмын да, гүлдөрдүн түбүндө чөптөрүн жулуп атып эле. Анан полный денем ишип,
көздөрүм даже ачылбай калганда прям ишип ошондон кийин аллергия болуп баштадым да. Мен дечи болсом чаңда эле чоңойгон кызмын да, айылда эле чоңойгон кызмын. Зато сизге Азыр дачи зато сизге эч ким эми чөп жулушуп кой деп айтпайт, жулушуп кой дебейт. Ооба. Көрдүңүзбү? Ошо Эми караңыз, дайыма барып алып чөп жулган жакшы беле же сизге могу жеңилирээк болуп атабы, аллергия бар жеңилирээк деп болуп калды. Жеңилирээк болуп калды. Мына Себеби ушул сөздү силер мындай нерсе бул деген. Жулгуңуз келбесе, демек жөн эле мен муну жулгум келбей эле десеңиз да болот. Бул биринчи вариант. болот Бул эле. биринчи вариант. И экинчи вариант. Зато колум бар, зато бутум бар. Эмне болуптур жулуп койсом? Бул колуман келе турган жумуш. Мен баарын кылбайм, мен колуман келишинче жасайм. Деп туруп жулсаңыз да болот. Билбейм, менин оюмча экинчи вариант жакшыраак. Эми сиз билбейм, мал кышы менен жей турган ошончо көп чөптү жулуп чыгуу кол менен бул дурус эмес. Бирок жеңил, азыраак убакытта бүтө турган жумуш болсо, шүгүр альхамдулиллах, мен муну жула турган колум бар деп туруп шүгүрчүлүк менен жулуп салсаң деле болот негизи. Ошондо сен урбайсың. Адамдар кызыкпыз да көбүнчө, мен ушуну байкадым. Же шүгүрчүлүк жок адамдарда. Же тили менен бир нерсени айтып жеткире албайт. Адамдар ушундан да кыйнала беришет экенин түшүндүм. Эми мындай кылыңыз. Давайте, если сиз муну кылсаңыз, чөп жулсаңыз гарантия эч кандай аллергия болбойсуз. Үйдөн баратып мындай кыласыз. Мен жаңы чечим чыгардым. Зато мен чөп жула турган колум бар. Мен жардам бере алсам дагы, мен кылгым келген жок деп, мындай барып өзүмдөгү мүмкүнчүлүктү пайдалана албаганым үчүн тообо кылам. Эми ал терең сабак негизи мен киммен деген сабагыбыз бар, Кудай жана кул деген сабагыбыз бар, интенсив курсунда ошого келсеңиз болду, новое решение. Чөпкө аллергия болбой каласыз. Бирок сизге дагы деле аллергия болгон выгодно азыр могу турушуңузда. Чөп жулгандан көрө сизге азыр турабы? Ооба, Ошо сиз айта албайсыз, сизге решение керек эмес, давай кийинки айым. Менин кызым сколиоз, вальгус, давайте заходите зумга. Мен келсем болобу? Невроз башталып атыптыр дейт. Эженики, кайсы эженики башталып атыптыр? Могу жакталарга жазып атсаңыз керек. Вакуум жаса, да. Угуп атам сизди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Турсун эже, мен көпчүлүккө чыккандан аябай уялам. Бүгүн ошонумду жеңейин дедим да. Сиз менен сүйлөшкүм келчү. Мен 3 жолу сабагыңызда катышкам. Анан постоянно ушул суроо берерде, жашынып алчумун да, өчүрүп өзүмдүчү. Анан ушул акыркы эмеде сиз айтып атпайсызбы, оору жан дүйнө мындай билгизет депчи. Ошондой экенин мен акыркы жылдары уже байкап жүрөм. Ушу бир нерв болуп, кыжаалат болгондо, мына почкам недавно ооруп, укол алып азыр жакшы болуп калдым да. Анан ушунсундан эмнеден экенин билбейм, ушу элдердеги аябай эме зависимыйчы. Мисалы бирөө мени жамансың десе, мен болду, жаманмын деп ишенип алып, ошого кыжаалат болуп, ответин бере албайм да. Менден улуу болобу, кичүү болобу. Мен карасаңыз, мен кыздар, мен жаманмын дегениңиз үчүн да, мен жаманмын деп ойлоп атасыз да. Байкап көрүңүзчү. 10 жыл мурдагы кичинекей окуялар азыр чоңоюп атабы? Мен сизди жаман сездире турган окуялар чоңоюп атабы? Чоңоюп атат. Эми жаман экениңе, жаман эмес экениңе түшүнүш үчүн берилген окуялар негизи мунун баары. Аллах Таала сени сүйүү менен жаратып койду. Сен өзүңдү жаманмын дегендей кимсиң? Сен эмне өзүңдүн колуңду өзүң курап алдыңбы? Өзүңдүн кашы көзүңдү өзүң жасап алдыңбы? Сен эмне Кудайсыңбы, баарын туура кылгыдай? Сен эмне периштесиңби, баарын туура кылгыдай? Адамдарга зависимый болгода эмне алар периштеби сага? Дегенди түшүнүү үчүн берилген бир ситуациялар чоңоет. Эми караңыз. Мен жакшымын деген ишенимге келиш керек. Айтыңызчы, мен адамдардын арасында өзүмдү жакшы сезүүгө ылайыкмын деңизчи.
Мен адамдардын арасынан жакшы өзүмдү жакшы сезүүгө ылайыктуумун. Так, тил айтты. Мен ол менен айттым, бирок жүрөгүмдө айта алган жокмун. Психика не дейт? Психикада али сен жамансың деген бир ишеним бар. Ооба. Ошо психикада ошо ишеним менен иштөө керекпиз. И бул үчүн биз мен жаманмын деген разбор жасайбыз го биз. Проработка жасайбыз. Именно өзүңүздү ошо жаманмын, мен начармын, мен көрүнбөшүм керек деген вопрос менен жасасаңыз болот разборду. Интенсивде разбор сабагыбыз бар. Мен мисалы сизге мен оюм жакшы болсо дагы адамдарга оюм жакыр жеткизе албайм да. Жалпы сиздин сурооңузга жаман кыска жооп бердим. Эми калганы интенсивде. Макулбу? Интенсивдичи кыздар, интенсивди пайдаланып калгыла. Билбейм силер эмне деп ойлойсуңар? Баягы эле курс аткандардын катарында 2000 сомдук курсун алдап 20 000, анан 90% акция деп сатып атат деп ойлогула. Курстун программасын мен курстун программасын мен 2000 сомго бербейт элем негизи. Бул курс капысынан түзүлүп калды. Алия түзүп койду. Мен аны дагы да ашырып толтуруп салдым. Разбор кошуп салдык. Себеби разбор кошпосом чала болуп калат эле. Азыр сиздерге окшоп аффирмация айткан боюнча калып калмаксыздар. Мен эч нерсе кылбасам да жакшымын деген аффирмацияны айткан боюнча калып калмаксыздар. Ошол чындап жүрөккө нагыз ишеним кире тургандай проработка жасайбыз. Ошол проработкага ким курска катышса да калбай киришиңер керек. Угатам ким? Слушаю вас. Зумдун номери Зум, Орозгүл, Исабекова. Кириңизчи группага. Группада барсызбы? Группаларга кошулуп алсаңар? Кыздар, билбейм мен. Биздин группа пайдалуу группа. Ден соолук, бир ооруну дарысыз айыктыруу, эми бир жакшы группада. Ушул жактан дагы силер өзүңөр номер калтырып алып, жакшынакай кылып группада болуп турсун, маалымат алып турсун деп группага кошсо, кээде потянул болосуңар. Кээ бир аялдар бар, курска катталгандан кийин дагы удалить кылып салсак, неге сен мени удалить кылып саласың? Мен бул группадан чыкпай жүрүшүм керек. Кошуп кой мени группага деп даже урушуп кетишет го. Малатсы кыздар, көп кыздар жооп алдым дейт. Мен жүрөгүм ооруп калды, денеңер реакция берди. Интенсивге жазылып алгыла. Дем алып, дем чыгаргыла. Так. Группада жок экен. Ё-моё, азыр мен сиздин номерди кимге берем? Консультант кыздардын номерлерин жатка билбейм да. Динара, сиз карап атасыз го? Динара Орозгүлгө группага кирүү үчүн номер жазып коюңузчу могу жака. Өзүңүздүн номер жазып коесузбу, кимдин номерин жазып коесуз. Шайыргүл, сиздикин бере берейин, хорошо. Номер 631. Мен бошобойт да азыр деп бербей аткам да 631 610. Так. Шайыргүл деген кызыбыз 500 631 610. Туура бердим, жатка билем го муну. Мына ушул номерге жазгыла. 500 631 туура бердим. Так, мына курска байланышуу, курска катышуу үчүн деле ушул номерге жаза бергиле. Кийинки вопрос. Мен берсем болобу? Хорошо, бериңиз. Гүлбатчынайым. Мен 36 жаштамын. 4 балам бар. 5 балам бар болчу, өлүп эле чарчап калды да. Анан ушул 4 баламдын 3 баламды төрөгөндөн кийин, бир аздан кийин уже менде измена болду жолдошума. Анан катуу стресс болгом, аябай. Анан кайра өзүмө келип, бир орто жерден уже андан бери 4 жыл болду да. Орто жерден кайра кадимкидей күйөөм пайда болуп, жакшы болуп калгам да. Анан эми кайра күйөөм өткөндө жаңы машина алды.
Анан мен оюма эме кетти да. Ошо 4 жыл мурунда машинабыз бар болчу. Анан эми бул күйөөм машина алды, эми дагы мурундагыдай болуп башкача жолго түшүп бүгүп кетпес экен дегенчи. Андан соң эле давайте Гүлбарчын кыздар сен өзүңөрдү измена кылбагылачы. Биз өзүбүздү измена кылып салабыз да. Өзүбүздү кантип измена кылып салабыз? Сен жакшынакай чырактай аял болчуң, бир өзүңдү бузулган машинадай алып жүрөсүң. Бузулган машина туруп калат го бузук боюнча. Болду эми бузук буга качан очередь жеткенде оңдойбуз деген сыяктуу. Элементарно өзүңөргө тишиңерге акча жумшабайсыңар. Күйөөңөрдүн эшикте жок эле дегенде 5 уyu бар, 5 уюңдун бирөөнү сатып мен тишимди оңдотуп берчи деп айта албайсыңар. Негизичи аялдарды карап турупчу мен айылга бардым. Айылга барсам жакшынакай эле жеңелерим бар, жакшынакай эле эжелерим бар. Күйөөсүнө мен тишимди оңдотуп бер дедим, оңдотуп бер. Билбейм, оңдотуп бересиң. Жөн эле айтса деле, эсти жөн айтканга укпай койсо күйөөсү. Если күйөөсү укпай койсо оңдотуп бересиң дедим, оңдотуп бересиң деп отуруп алса деле, мисалы күйөөңөр оңдоп берет. Даже элементарно аялдар, кыргыз аялдар, тишиңерди оңдотууга өзүңөргө уруксат бербейсиңер. Билбейм, өзүңөрдүн дискомфорт болгонуңар деле силерге баары жок окшойт. Мынтип бүт эле тиштерин бекитет аялдар. Карасаң машинасы турат, малы турат, үйү турат. Эми шторасы менде жок штора. Менде жок машина. Өзүңөргө акча дагы жумшагыңар келбейт. И өзүңөрдү ошондой бир уйчалык дагы көрбөйсүңөр кыргыз аялдары. Если чындап эле эркегиңер акча бербесе, бир жериңерди көтөрүп өзүңөр иштейин дагы дебейсиңер. Колуман келбейт деп отурасыңар. Ден соолугуңарга карабайсыңар. Эртең менен эрте туруп гимнастика жасабайсыңар. Мына курска, марафонго эмне баарыңарды эле күйөөңөр мен марафонго катышайын, ушундай гимнастика менен калыбынан келсе болот экен. Мына 2000 сомго мен марафонго катышып ушундай жыйынтык алайынчы, бир көрөйүн десеңер, анда жыйынтык болот негизи. То есть күйөөңөр берет. Сен просто өзүңөрдү измена кылып салгансыңар, адаммынбы мен, киммен мен, аялмынбы, киммен мен деген суроого өзүңөргө жооп бербейсиңер. Сен ким экениңди унутуп койгонсуң, качан унутуп койгонсуң. Сага иши кылып, сен үйдө бир робот машинасың. Тупа турасың жашоодо бир билбейм көп аялдар аял экенин унутуп койгон. Силер ойлошуңар мүмкүн, ой Турсунай өзүнүн аял экенин унутпайт деп. Мен да тез унутуп турам. Бирок мен өзүмө тез эскертип турам. Турсунай, ты женщина. Сен өзүңдү аял катары сакта. Өмүрүңдө ушундай ситуация эми болуп атат, мондай болуп атат, тигиндей болуп калды. Бирок сен колуңдабы? Сен колуңан келеби? Жок, колуңан келбейт Турсунай. Турсунай, сен тынчсызданып атасың. Вдруг ушинтип калсачы, монтип калсачы, тынчсызданып атасың. Чын-чынында ошондой болуп калса деле, сен жашайсың да тура, Турсунай? Өлүп каласыңбы? Болуп калса деле жашай бересиң. Көтөрөсүң да. Всё. Демек спокойно Турсунай өзүңө карап жашасаң болот экен. Тагдырды кабыл алып, эч кимди оңдобой, өзгөртпөй. Ким тандады? Мен да күйөөмө таарынып калам. Бирок ким тандады? Мен азыр ушунун жанында жашайм деп ким тандады? Мен тандадым. Бар кет анда. Күйөөм жаман, күйөөм тигиндей, мындай. Бар кет, сен колуңан ким кармап атат? Кет. Үйдө аласыңбы? Башка кыласыңбы? Жакпаса жашабай тилегиңди кыл. Жок, сен өзүң жашап атпайсыңбы? Мен таарынып, кыйналсаң да ошонун жанында жашайм деп атпайсыңбы? Жашап атасың, сен чечтиң. Кыздар, менин бул айтканым, Орозгүл, азыр сизди разборго чакырам. Менин бул айтканым эркегиң идеалдуу деген сөз эмес. Эми эркегиңди эркек болушту үйрөнбөй калган чыгар, ага да жоопкерчиликти үйрөтпөй калган чыгар. Мүмкүн сен көбүнчө эркектер ушундай экен да. Аял сен жамансың, сен ушундайсың дей берсе, эркек детская травмага кирип кетет экен. Кээде аялдар деле ушундай. Сен ушундай дей берсе, аялдар детская травмага кирип кетет. Өзү 35 жаштагы аял, сен жаман, сен үйүң жыйылган эмес, сен өзүңө карабайсың, сен чачың сасып кетиптир, сен кийимиң кер, сен десе, аялдар деле 2 жаштагы баланын состояниясына түшүп калат. Детская травмага түшүп калат. За стерилизация дейт. Ошол, өзүңдү измена кылба, дорогая моя Гүлбарчын. Күйөөң измена кылды, сен болбоду деп айта аласыңбы? Болду?
болду эже анан негизи мындай болуп атат да. Эми тандоо сизге. Давайте мага суроо бердиң. Мына же 4 жылдан кийин кайра эле ошондой кайра сүйлөшкөнгө кайра ушундай не пайда болуп атат да магачы. Кыздар, ойлосоңор, же күйөөм бирөө мени измена кылабы? Алло, каяктасың, эмне кылып атасың, качан келесиң, эмне албайсың? Жана жазсам жооп бербей койдуң го, WhatsApp'ты ачып туруп кайра кирип мени карабай койдуң го, эмне кылып атасың? Анан шектенесиң, айтасың 10 күндөн кийин чыгат. Машина алып эле сен баягындай болуп калгансыңбы? Күйөөң хотя аны эстеген эмес. Эмне болот сен? Уже тревожный состояниеге түшүп каласың. Туурабы? Все, болду. Жаңы машина алдым, эмне кыласың? Машинасын саттыра аласың, колуңан келеби Гүлбарчын? Саат машинаңды, эски машинаңды мен баягы мотору бузулуп калган. Колуңан келбейт, тилиңер өтпөйт. Болду, жаңы машина алды. Менди 4 жыл мурда измена кылганбы? Кылган. Ооба. Эмне кылдың? Болду, измена негизи эркектин измена кылганы туура эмес. Мен колдобойм жалпы. Аял өчүп баратса дагы эркек измена кылбаш керек. Негизи. Ошол аялын жакшынакай кылып, пайгамбар сыпат жок болсо эмне кылсын эми? Пайгамбар болгон дагы үйрөтпөсө. Болду, өзүңөргө карагыла, чачыңарды жуубай жатпагыла. Өзүңөр үчүн ич кийимдерди күйөө үчүн кийбегиле, өзүңөр үчүн кийгиле, жакшынакай ыңгайлуу жараштуу ич кийим. Чоюлуп калган, эскирип калган ич кийимдериңерди ыргыткыла. Ак турусуңар көк турусу болуп калган, жуулай берип, ыргыт. Ак жоолугуң боз жоолук болуп калган, ыргыт. Кремди кой бетиңе, күйөө үчүн эмес, өзүң үчүн. Күйөө үчүн кылдыңбы, сен букет проблеманы жакында тосуп аласың. Вообще күйөө үчүн кылганга болбойт. Кимдер күйөө үчүн кылса болот? Күйөө сөкө бир волнада, мондай. Ынтымактуу. Сүйлөсө сөзү төп келет, тамаша сүйлөсө тамашасы төп келет. Бири-бирин угат, үй алам десе да, машина алам десе да, кийим алам десе, экөө кечке бири-бирин колдойт. Пожалуйста, күйөөң үчүн кыла бер. Анан күйөөңөр измена кылып койду, башка кылып койду, сен өзүң үчүн кыл. Болду. Ошол. 4 баланы сен эле туупсуңбу? Не солгу жакшыбы, Гүлбарчын? Жакшы. Все, тогда. Болду. Айт күйөөңө. Машина алганга акчасы жеткен. 4 балаң менен сага кошуп, 5 балаңа коврик алып бергенге жетет. Мага коврик алып бер, мен балдар менен спорт менен машыгам, йога жасайм. Акча жок, алып берчи мага. Мен жасайм. Мен кылгым келип атат. Айтор тилиңерди жеткизип айтасыңар. Тарагыла чачыңарды, өзүңөр үчүн тарагыла. Үйгө өңөчкөн кийимдериңерди кийбегиле. Кудай силерге жаңы көйлөк даярдап койгон. А силер го жанагы эски кийимди кийип, ыргыттыңар келбей, өңөчүп кеткен. Халатыңардын топчулары мүмкүн башкача болуп калган. Бир жеринде ак топчу, бир жеринде көк топчу. Согончогуңар жарылган, согончогуңарды кырсаңар күйөөңөр урушпайт. Мен көп аялдарды көрөм. Жашынакай эле күйөөлөр менен жашайт, согончогуңду кырсаң өлтүрөм деген эмес. Жарылып согончоктор капкара болуп кеткен. Кой крем ошо жериңе. Эмне койсоң урушабы? 100 сом эле турат ошо согончоктун кремдери. Пожалуйста, 10 000 сомдугун кой, сени ким кой дейт. Карагыла өзүңөрдү. Сыртыңарды суулап, коз, кукла болуп эмес, могу жактыңдогула. Сүйлөшө ала тургандай. Ой, жаным мен алтыным дей тургандай. Мен үчүн иштеп келген өзүңөн жаным, кана кире кой, мен сага тамак даярдап койдум деп керек болсо аны жертва кылып кое тургандай. Соолубастан. Өзүңөрдөн өзүңөр соолуп каласыңар, билбейм, кыргыз аялдары. Менин бир абысыным бар. Бир тууган абысыным эмес, бирок туугандар. 7 баласы бар. Жайлоодо бейс айт, уйс айт, тоок багат, жайлоого чыгат. Мен ошол абысынымдын жүдөп калганын көргөн эмесмин. Качан көрсөң, ал менден дагы соп-сонун болуп жүрөт, жакшынакай болуп жүрөт.
чачтары дайыма ирээттүү, беттери крем, жарашыктуу кийим, взгляд хороший. Өзүңөргө уруксат бербейсиңерби жашоого? Канча ойгоносуң десең ошол аялдарды эмне дейт? Эртең менен 7-де эле ойгоном. 7 деген бул түш деген сөз да. Сен 7-де ойгондуң, уйку сурап 8-де бетиңи жууп бүттүң. 7-де ойгондуң деген аял же бетин чала жууган аял, же чала бетин 10-до араң бетин жууп бүткөн аял. Анан бала чакаң өзүң менен жарышып турат. Анан чайың ичкинче 10-11 болот. Анан кайра эле обедиң башталат, анан ужиниң башталат. Өнүгөм, өзгөрөм, мен жашоомду жаңы бурулушка бургум келет деген аялды 7-ге турчу беле. Андай аял 4-5-те туруш керек да. Ошол кыздар, өзүңөргө карагыла. Эми мисалы мен менин күйөөм измена кылбайт деп айта албайм да, мисалы, туурабы? Же туура эмеспи? Жок, менин күйөөм измена кылбайт, мен гимнастика жасайм, мен өзүмдү карап жүрөм деп айта албайм да. Муну менен эмнени айтайын деп атам? Для себя кыл. Өзүңдү просто аял катары сакта. Ооба, күйөөң абьюзер, манипулятор, мүмкүн альфонс. Анын жанында калам деп ким чечти? Сен чечтиң. Болду, өзүң тандооңду сыйла, өзүңүн чечимиңди сыйла, просто өзүңдү аял катары сыйла, сакта. Болду, ошол. Аял катары сактоо деген эмне бар? Жек көрбө. Мен жек көрбөйм. Мисалы, сен мону жек көрөсүң. 2 чайнап 1 жуткун келет, кыжырданасың, мага ушинтип койгон, тигинтип койгон. Ушу жөнүндө ичиңде көп негатив бар. Жек көрбөш керек экен. Дедиң, ичиңе монтип майлап сүттөп жаап койдуң жанагы жараны. Жара го бул. Кара көмүр, так, болезнь деп койсок болот. Бул астыңан чыкты, жек көрбөш керек экен. Кандайсың? Кандай жүрөсүң? Жакшы жүрөсүңбү? Жүрөкөбүз чай ичип чыгабыз. Нет, дене билет, могу жөнүндө жаман информация бар. Денең ан сайын кыйналат, моунун жанында жүргөн сайын. Анан бир күнү сен рак болуп калган болосуң, бир күнү лейкоз болуп калган болосуң. Мага келет, билбейм, менде баары жакшы, бирок рак болуп калдым. Эмне болду? Качан башталды? Ушундай башталды. Мынча канча жыл мурда ушундай болду беле? Өмүрүңдө эмне ситуация болду эле? Жок, кайын журт, мен ушундай болгон күйөөм, мен болгон эми. Азыр жакшы бардыгы. Просто бул жерде эмнени айтайын? Түшүнүш керек. Түшүнүү, жаңы чечим, ага да инсан болууга уруксат берүү, өзүңө да инсан болууга уруксат берүү, өзүңө жоопкерчилик алуу. Ошол. Эгер жок, мен жек көрбөйм, оңдобойм болду деген менен ошол адамды көргөндө триггер турса, бир мен коргонуп турса, бир ал көзүңө жаман көрүнүп турса, ал жөнүндө бир негативный эмоциялар ойгонсо, значит, сенин денең али реакция берип атат. 24 саат бою канча жылдан бери денең ушун менен жашап атат. Бир күн болбосо бир күн сон ооруп каласың деген сөз. Ошол. Эми машина алды, күйөөм кайра измена кылат деген. Сен айта албайсың го, машина алдың, сен да измена кылып коесуңбу? Нет. Кылса да сен эмне кыласың? Лучше сен өзүң менен көңүл бур. Өзүңө көңүл бур. Өзүңө кара. Өзүңө измена кылба эң биринчи. Болду. Осознанный аял бол. Эмоцияларыңды оңдо, ойлоруңду оңдо. Өзүң менен тирүү бол. Өзүң менен көкүрөгүңдү ач, могу. Чынчыл бол. Көкүрөктү ач. Көөдөндү ач, адамдар. Жалпы баарыбыз. Кээ бир аялдар карап турсаң, ушунчалык силкисең энциклопедия төгүлөт. Эми статустары башкасы жанагы акылдуу, сүйлөсө акылдуу сүйлөйт, бирок амалдары, аракеттери аябай туура эмес. Мындай аялдар да көп ооруйт, бирөөнү жек көргөн, бирөөнү сөз кылган адамдар дагы аябай көп ооруйт. Ошол. Так, жанагы Орозгүл кантип эстен чыгарса болот? Көзүңдү жум. Кантип эстен чыгарса болот? Амир, Айбике, көзүңдү жум. Эстен чыгарам де. Все, көздү ач. Эстен чыгып кеттиби?
Эстен чыкпайт. Бул эсиңе түйүп жүргөн тарыныч деген бул оңой нерсе эмес. Фык деп учуп кете турган нерсе эмес. Измена болгон кезде өзүңдү кандай сездим? Подлый сездим, жагымсыз сездим, начар сездим, тряпка сездим, самый последний сездим. Баланча. Сенин өмүрүңдө демек ошондой өзүңдү сезип турган учурлар көп болот. Ошол учурга проработка жасайсың. Кана жанагы балам аутист деген беле, же порок сердце беле, айтор. Орозгүл, барсызбы? Ооба, барман саламатсызбы? Лицоңузду ачып отуруңуз. Мен жакында бери коркуп чочуп кетсем жатынымды көтөрүп кетет дейт. Связанный? Жок, 14 жылдан бери чогулган нерсе. Вот. Кимге пайда? Күйөөң жашап атат, жашынакай болуп эле. Кимге зыян? Өзүңө зыян. Же зыяндуу нерсени көтөрүш керек, же проработка жасап чыгарыш керек. Катышып албайсыңарбы? Ошол 2000 сомду өзүңөрдөн аяйсыңар дагы магазинге. Мына кыздар, бүгүн силердин бирөөгөргө менеджер байланышты. Бизде ушундай номер калтырыпсыз. Курсуңардын баасы канча сом? 2000 сом, акча жок же убакыт жок дейсиң. Барып кошунаң менен 2 саат эздешип сүйлөшүп отурдуң. YouTube'дан бир нерсени көрүп отурдуң, даже балаң менен дурус сүйлөшүп отурган жоксуң. 2000ге бардың дагы первый сорт унга жасалган кекс, мекс, баланча, түкүнчө, мороженый. Ошондой бир зыяндуу нерселерди алып алдың. Просто өзүңө билбейм, мен бул билимдин баасын түшүнгөндөр түшүнүп атат, эми түшүнө электир, убагы келгенде түшүнөт. Давай, Орозгүл. Не oldu? Кайра жок болуп кеттиңиз го? Барсыз. Келдиңизби? Орозгүл Исабекова, саламатсызбы? Давайте, вопрос. Ошо мен баламды азыр 3 айлыкта, порог, сложный порог дегенде. Анан ошо азыр эми биз больницага жатып чыктык. Канчанчы бала? 5-чи балам. Удабы? Жок, чоң менен биринчи, экинчи балам уда, анан 3 менен 4 аралыгы 5 жашта, анан моңку 3 жаш болуп калды да, 5-чи менен 4-чүнүн аралыгы. Канча кыз? 3 жаш эмес, 2,5 жаш. Общий канча балаңыз бар? 3 уул, 2 кыз. 3 уул, 2 кыз. Мен суроомо чыныгы жооп бериңиз. Кап балам боюмда болуп калды деген учур болдубу? Түшүп калса мейли. Жок, түшүп калса мейли деген жокмун, бирок мындай случайно болуп калган да. Бул мен негизи өзүм тип аралыкты сактап жүрүшүм. Мына мурдагысы түшүп калган болчу да. Анан бул сактанбай эле бул болуп калып, анан болуп калыптыр деген мезгил болгон, бирок мындай өкүнгөн эмесмин да болуп калганыга. Бала боюңузда болгон кезде стресс болдуңузбу? Стресс болгон, ооба. Канча айлыгында болдуңуз? Где-то 2-3 айлыгында. Өтө көп эмес, мындай нерв болгон да, бир аз. Стресс болгон. Так, көзүңүздү жумасыз. Баланын аты ким? Умар, давайте биз Умар болуп көрөбүз. Тынч отуруңуз, телефонду бир жерге коюңуз. Жок, мен сизге башка разбор кылам азыр. Мындай кылыңыз. Умар порок сердце болгондо өзүңүздү кандай сезесиз? Сложный порог. Мен өтө начар. Өтө начар. Өтө начар. Ооба. Эми кой тургула. Өмүрүңүздө баягы ситуация болду, бала боюңузда 2-3 айлык болгон кезде өзүңүздү начар сезип кала турган окуя болдубу? Боюмда болгондо жок, окуя болгон жок. Баягы 2-3 айлыгында бир стресс болдум дедиңиз го, ошондо өзүңүздү өтө начар сезип кала турган окуя болдубу? Кандай өтө деле начар эмес, эми бир аз переживайдай нервтеттим да, эми көп деле эмес, эми мындай өзүм кысылып ушундай болду да. Эми мен сизге суроо берем. Суроого осознанно жооп бериңиз. Бул суроо сизге күтүлбөгөн суроо. Эгер бала бул жашоодо, мындай, бала порок болсо, балага эмне болуп кетиши мүмкүн? Сиздин коркунучуңуз? Мен азыр негизи өзү жаман ойдо ойлогон жокмун, бирок больницада
ар кандай врачтар ар демеге деп айтышты. 3 айдан кийин келгиле анан көрөбүз, анан операция жасайбыз деди. Анан бир кээ врач болсо 3 айга чейин даже чыдабай калышы мүмкүн, жарабай бир айда деле чарчап калышы мүмкүн деди. Бирок Кудайыма шүгүр, бир айдан өттү. Жакшы, шүгүр. Баардык жагы жакшы, мындай аппетити жакшы, норма уктайт негизи да. Кимди? Анан эле өтө сложный порог деп чыгат. Орозгүл, ата-энеңиз менен чоңойдуңузбу? Ооба. Же чоң ата чоң эне менен канча бир жылдар чоңоюп калган учурлар болду? Тата эне же башка жакта бир аз чоңоюп калган учуруңуз Жок, болду? ата-энем менен эле чоңойгом. Дал азыр эмнени сезип атасыз, Орозгүл? Ошо баламдын келечеги ойлоп отурам. Неге сезимдериңизди Кандай ачык болот көрсөтсөңүз, сизди ким бирөө күлүшү мүмкүнбү же жазалашы мүмкүнбү? Азыр сиз мага минтип атасыз да? Ошо мен азыр баламды университетке алып келдим эле, ошол жөнүндө ойлонуп атам. Дегенсип отурасыз. Сиздин ичиңиз кыйналып атат го. Сезимдерди ачык билдирүүдө сиз жалпы өзүңүздүн сезимдерди тааныбай турганда, баланын оорусуна байланыштуу сезимди биз тааныбайбыз. Дал азыр эмнени сезип атасыз? Инстаграмга жаздыңыз го, аябай. Ошол бул жакта бир аз маалымат кандай болот деген ой пикирим болду да. Мүмкүн порог бар балдар деле барбы, алардан кеңеш сурасам болобу, кандай кеңеш берет деп. Ким кеңеш берет? Бул сиздер ошо группадагылар, может, сиз башынан өткөн адамдар барбы деп ойлогом да. Ооба, ар бир адам түшүнгөнчө жашайт, түшүнгөнчө аракет кылат. Сиздер дагы, мен дагы түшүнгөнүмчө аракет кылам, түшүнгөнүмчө жашайм. Туура болсо да, туура эмес болсо да. Акылыбыз жетишинче баарыбыз аракет кылабыз. Көп нерсени туура эмес кылган болсок дагы ошол жерде эң туура дегенди кылдык. Балаңыз 2-3 айлык кезде кандай окуя болду, айта аласызбы? Боюмдан бар мезгилдеби же төрөлгөндөн кийинби? Без разница. Боюмда бар кезде 2-3 ай мезгилде жакшы эле жүргөм. Кандай бир аз мындай стресс болуп, өзүм нервиштеткем. Анан азыр уже төрөлгөндөн кийин эле сразу роддомдо билишти да. Бул что-то ыйлаганы неме эмес, порог окшойт. Эмне болду ошол учурда, айта аласызбы? Бир аз стресс деген, бир аз стресс деген бул кандай стресс бул? Бир аз ошондо күйөөңүз сизге плов жейин десеңиз, сизге рожка алып берип койдубу? Жок, күйөөм эмес. Өзүм да үйдө биз көп бул мен кол келиммин негизи. Азыр эч жаап турупсуңбы? Анан деген бизде кээде көпчүлүк болуп калабыз. Анан дагы жашоодо болуп турат да, анча мынча туура эмес сөздөр. Ошо мен кичине эле мындай капалуу сөз уксам эле өзүм ичимден стресс болдум да, ойлонуп, нервиштете берем да. Бир аз эле эмне болуп калды экен деп, кичинеге мынтип экен. Көзүңүздү жумуңуз. Ошо көйүнчөдөн кайнем ончомча сүйлөп калса туура эмес кабыл алып, ошодон өзүмдү өзүм жеп, мен неге мындай кылып койдумбу деп ошентип көп переживать этчүмүн да. Өзүм негизи ошодонбу деп да ойлобойм, баары Алладан го деп да ойлоп атам да. Ошондо баары Алладан го. Негизичи, ооба, баардыгы Аллах Тааладан, бирок мондай Кудай жаратып атканда атайын жүрөгүн порог кылып койгон жок. Ушунун шыпасы жарык дүйнөгө алып келди го, ушунун шыпасы бар деди да. Мен бүгүн мага суроо жоопко келген аялдарды көрүп туруп ойлодум. Али көп аялдарга психосоматика жетпептир. Адамдар кыскасы капа болсоңор капа боло бергиле. Мен силерге жакшы болсун деп айтып атам. Улуу барсыңар, кичүү барсыңар, мыкты адистин ээлери барсыңар. Биздин кыргыз аялдары кыскасы али осознанно ойлой албайт экенбиз өзүбүз жөнүндө. Мындай өзүм эмнени сезип атам, али мен билбейт экем. Кыргыз аялдары. Мындай мен азыр эмнени сезип атам дегенде, ушул суроого жооп таба албайт экенсиң, адам. Көп кыргыз аялдары биз ушундай экенбиз.
давайте кыздар внимательный болобуз. Кудай таала менин денемди мындай да кыздар, мен кечээ да айткам, ушуну айткым келбей калды, офлайнда да айта берем, онлайнда да айта берем. Бизде өпкө бар, жүрөк бар. Ким өпкөсүн өзү жасап алды дем алыш үчүн, жашаш үчүн? Ким жасап алды? Айткылачы. Ким өпкөсүн жасап чыкты өзү? Капляр курап, өпкөнүн формасын тияк бияктан чогултуп. А ким өзүнө бут жасап алды? Ошондо Кудай кем акылбы? Орозгүл сиздин балаңызды сложный порок кылып жаратып койгон. Же ал текеберби? Орозгүл? Бул сизге эмнени айткысы келип атат, Орозгүл? Мындай нерсе бар да, кээде биздин кыргыз негизи мынтип калсачы, антип калсачы деген коркунучу бар аялдарда проблема чечилип кетпейт. Чоңойсо чоңоет. Сизде может балам өлүп калсачы, балам мынтип калсачы деген коркунуч бар, баланын оорусу көбөйүп аткан болушу мүмкүн. Себеби эне баланын сезимдерин сезет. Чын-чынында мен силерге сложный бир сөз айтайын. Бала, мисалы, энесиз бала жашай алабы? Энесиз бала өмүр сүрө алабы? Өмүр сүрөт да. Жашайт. Сиз бала жашай алат экен, баласыз эне жашай албайт окшойт го дейм. Баласыз чын-чынында Орозгүл, кечиресиз, мен бирок сизге бир суроо берейин, көзүңүздү ачып отуруңузчу мени карап. Мени карайсыз. Көрүнбөй атасыз. Эмне басылып калды экен ылгый азыр. Болду, басылып калыптыр. Чын-чынында Орозгүл, мен сизге пайдалуу суроо берем. Бирок мени жаман көрүп да калышыңыз мүмкүн. Жаман суроо берем. Бирок балаңызга пайдалуу суроо берем, өзүңүзгө пайдалуу суроо берем. Чын-чынында баласы чарчап калса, эне жашай алабы? Жооп бере албайм го буга. Ыйлайт, көрдүңүзбү? Просто баланы кое бере албай атасыз. Балага катыштуу сизде бир нерсе бар. Просто карасаңыз, баласы чарчап калган эне жашай алабы? Акыйкат кандай? Ыйлайт, сыктайт, бирок жашайт да турабы? Может, Турабы? туура. Жашоо кыйыныраак болуш керек да. Сиз просто Кудайга тапшыра албай атасыз. Значит, сиздин балага катыштуу бир сезимдериңиз бар. Мындай кылыңыз, могу марафонго катышыңыз дагы разбор болот. Ага чейин могу программа берилген программаны аябай жакшы окуңуз, макулбу? Сиз сезимдерди көрсөтүүдө аябай кыйналасыз. Сиз өзүңүздү тааныбайсыз, Орозгүл. Сиз буга чейин курстарды окуп көрдүңүз беле? Мен киммин деген суроого сиз кимсиз, жооп бериңизчи. Мен курстарга катышкан эмесмин негизи. Эми эле. Да, Орозгүл ким? Орозгүл ким? Орозгүл 5 баланын энеси. Бирөөнүн өмүрлүк жары. Өзү үчүн өзү күрөшүп жашоочу аял. Күрөшүп жашоочу аял. Күрөшүп жашаган аял дайыма жеңилет дейт. Мен ошол сөздү уккандан кийин күрөшкөндү токтотконмун. Мен да бирок ушуну угуп туруп күрөшүп кетем го. И эстегенде кайра токтотом. Бул 20 жыл мурдагы аялдын ответи. Азыр өнүккөн заманда жашап атасыңар. Мондай берсеңер, мондай жооп берсеңер, жалко силерге. 5 баланын энеси Орозгүл. Күйөөсүнүн сүйүктүү жары. Билесиң го, эми сен анысында 5 баланын энеси экенин билбедикпи, жана жогоруда сурабадыкпы? Эми 3 айлык балаңыз бар, күйөөңүздүн аял экенин билип атпайбызбы? Мисалы, мен өзүм жооп берип көрөйүнбү, кыздар? Мен киммин? Мен кулмун, Кудайдын кулумун. Адамдарды түшүнүүгө аракет кылган. Өзүн жазалабай жашоого аракет кылган, жазалабай.
жашоого аракет кылган, өзүн аял катары сактагысы келген Турсунай. Өзүнө суроо берип, мен денем үчүн эмнени сезет? Мен жатынып мага эмне айткысы келет? Ой, колум чымырып атат, мен колум мага эмне айткысы келет? Да, мен колум кан айлануу барбы? Да, бар. 100% барбы? Жок, 100% сезбей атам. Бул жактын өңү кандай көрүнүп атат мага? Менин мээме что темный. Мага колум эмне айткысы келип атат? Мен денем эмне кылгысы келет? Ачууланабы? Кыжырданабы? Тынчсызданабы? Мен могу денемдин үнү кандай? Деп жашаган аялмын. Өзүнө аял болууга уруксат берген. Кандай да болсо, ооба, жашымда мен дагы бир аябай баарын туура кылган аял болбодум го. Ката кетирдим, ооба. Мен туура эмес апа болдум. Мен өзүмө ооба ошол убакта жаман апа болдумбу? Болдум. Эмне кыласың эми? Эмне оңдой аласыңбы? Кайра балаң сага 5 жаш болуп калабы? 2 жаш болуп калып болбойт, бүттү. Просто өзүң уруксат бересиң. Мен өзүм уруксат бердим. Ооба. Я была плохая мама. Эмне кыласың? Бирок мен колуман келгенин кылдым. Эң туура деп эсептегенимди кылдым. Выживание күчтүү болду. Жашаш керек болду айтор. Үй бүлөнү сакташ керек болду. Жашаш керек болду. Жашаш керек болду. Иши кылып өлбөй жашаш керек болду. Выживание болду. Туура эмесин кылдым, ооба. Эмне кылайын эми? Ошол күнү туура дегениме, акыбалым жеткенин, жан дүйнөм көтөрө алганын ошону кылдым, мисалы. Кыздар, эмне кылабыз зуумду? Токтотойлубу же улантайлыбы? Кыздар, интенсив курсунда ушул сыяктуу разборлор тереңирээк болот. Азыр эми биз капкакты ачып койдук. Эми ушу капкакты курска келгенде ичин чукулайсыздар. Ичин чукулап, тазалап, ичине жаңыны салып туруп, эски чирип калганды төгөбүз. Жаңыны салабыз, анан капкакты жабабыз. Түшүнүп алдымбы? Интенсив 2000 сомдук интенсивден мен 100 орууң болсо 100 орууңан айыгып кетесиң дебейм. Бирок оору жан дүйнөнүн үнү экенин түшүнүп кетесиң. Мындан кийин сен жан дүйнөң угасың. Ооруп калсаң эле больницага чуркабайсың. Денеңди угасың. Өзүңө өзүң суроо бересиң. Сенде рост болот. Мурда могу жерде турган болсоң, сен азыр могу жакка чыгып, сен күндү көрө аласың. Дылдыйда турасың тоонун түбүндө. Сага күн да көрүнбөйт, жалбырак да башка да көрүнбөйт. Башыңды көтөрүп, сен күндү карай турган болосуң. Мисалы. Үшүсөм эле зара кылгым келе берет. Үшүсөм зара кылып калам деген бир ишенимдер менен иштеңиз. Ким катышам десе, номер калтыра бергиле могу жака. Так, Zoom'дагы аялдардын суроосуна жооп берүүнү улантып турам. Ким суроо берет? Кыздар, пайдалуу информация алып атасыңарбы? Ооруларыңардын. Zoom'дагы аялдар айткылачы, Instagram'дагылар күчтүү бир жыйынтыктарды мындай күчтүү сезип атышат, түшүндүм. А Zoom'дагы айымдар бир нерсе түшүндүкпү? Негизи бүгүнкү эфир Zoom'га багытталган болчу го. Ооба, түшүнөйт. Түшүндүк, Аллага шүгүр. Алла разы болсун. Эң сонун. Мен жакшы түшүнүп алдым. Рахмат. Гүлсарайым. Орозгүл айым. Рахмат кыздар, кайтарым байланышка. Мен дагы жакшы сөз уккум келгендеги напсими толтуруп койдуңар. Орозгүл айым, бала айыгат. Эне өзүңүз менен иштешиңиз керек. Могу курста Кудай жана кул деген, мен киммин бул жашоодо, мен ордум деген сабак бар. Ушул сабактарды жакшылап аткарышыңар керек. Анан эгону сындырыш керек. Эже, мен да бир нерсе айта кетсем болобу, эгер мындай пайдалуу болсо деген ойдо. Биздин курска Мен дагы кызым ошо давайте. Биздин курска катыштыңыз беле, катышпадыңыз беле? Мен сиздин мындай эме кылгандарыңызды эле окугам, анан бирок өзүм үстүмөн иштегенге аракет кылып, ошол нерсени жеңип атам десем болот да. Классно. Кызым
азыркы күндө 12-ге чыкты, ошо поражение вывих болуп төрөлгөн, 2 жамбаштан чыгып кеткен. Анан ошого мен ишенич бердим да. Биринчи аябай ыйлап жүрдүм, 1-2-3 жыл. Анан уже ишенич бердим, бул айыгат. Кудай кааласа бул жашнакай болуп басып кетет. Бул мен эмеден эмес, бул Алладан, бул ошо эме айтат, мындай жакшы болот деп мен мындай ишенич эме бердим да. Ошол эме кылгандан кийин бир 2 айда ошо шиналары эмеси чечилди, жанагы гипстери. Андан эмеси жакшы боло баштады да, өскөнүчү. Ишенич бериш керек да, ушинтип калсачы, аксап калсачы десең, мындай ой менен эме оюн дагы практика жүзүндө келерин мен түшүндүм да. Кыздар, последний бир суроого жооп берем. Жакшы, кызыңызга ден соолук берсин, айыгып кетсин. Кимде суроо бар? Эртең каттоо токтойт. Көлгө кетчү кыздар көлгө кетет. Тоого чыкса кыздар тоого чыгат. Анан марафонго каттап койчу мен десеңер, эч ким жооп бербей калат. Азыр катталып жетиши болгула. Чыйрыгып кеттим. Кене реакция берип атат. Бир нерсе уктуңарбы? Жумушка чыгып иштейин десең, ар кимди ойнош кылган эркекти кандай түшүнүш керек? Ошондой сөздөрдү айтууга өзүңүз уруксат берип атасыз. Маткада спайк айыгат смело, айыгат. Мен эми кыздар, давайте инстаграмда кыздардын суроолоруна жооп берем. Мага ушул жактагы суроолор жагып атат. Осознанный суроолор келип аткан сыяктуу болуп атат. Zoom'дагы аялдар мындай, мен силер менен күчтүү разбор кылгым келген. Күчтүү мындай башкача деңгээлде разбор кылгым келген бүгүн. Жакшы, дурус. Хотя бы түшүнүп алдык, Хотя бы түшүнүп алсак болду. Кичинекей бир нерсе ийилип кеткен болсок болду. Гулюка, сиз мени мээме кирип ойлонбой эле коюңузчу. Гулюка деген. Сиз мени мээме кирип кантип ойлонуп атасыз? Могу жакта ушинтип бирөөнүн мээсине кирип вообще ойлонбошубуз керек. Гулюка деген жазды. Не жалуйтесь, девушки, дейт. Она не хочет вас слышать бесплатно, дейт. Мен уккум келет, суроолорго аябай жооп бергим келди. Өзүңөр көрүп отурасыңар, көзүңөр каякты карап атат. Кулагыңар каякта укту. Жазып койгон суроого мен дагы суроо бергим келет. Если мен сразу жазып койсо эле кеңеш айтып койсом, анын написисине жагып турар. Өмүрүндө туура эмес решение чыгарып алышы мүмкүн. Кичине ойлонуп жазсаңар, кыздар, жазат тезде жаза бербей. Гүлка, мен сизди эмеге салам, блоку салам. Спайка тууралуу кененирээк түшүндүрүп бериңизчи дейт. Эми спайка кайсы жердин спайкасы? Бүйөрүмдү көрсөм эле дешим келип, кыжырып келет, жаман ойлор келе берет. Тандоо сиздики. Бара-бара сен менен ада сүйлөшкүсү келбей калат. Ты никто болуп каласың. Тандоо сеники. Качан акылыңызга киресиз, жакшы сүйлөйсүз, бирок ал күнү поздно болуп калышы мүмкүн. Жолдошум көп көзөмөлдөйт. Значит, сизде вторичный выгода, ой бар. Эндометриоз, аденомиоз, гипертиреоз айыгат. Эми мындай. Бул эмне кылдырбай атат деген суроого жооп издеш керек. Турмушка чыгуудан коркком. Чыксам эмне жаман болушу мүмкүн? Папиллома вирус көнүгүүдөн кетеби, жок ойлор менен иштөөдөн кетет. Негизи вирусный инфекция, мына. Мой вирусный инфекция. Анан вирусный инфекция түшүп калды сизге. Эми карап көрүңүзчү. Бул жакта кан айлануу бар, сенин денеңди Алла Таала жаратып койду. Могу папиллома вирусу сенин Алла Таала жаратып койгон денеңинде күчтүүбү? Жок. Сен просто ошону кабыл алууга уруксат берди денең. Организм слабый болду, ошондо кабыл алууга. Эми бул уже терең вопрос, кыздар. Мен азыр уже терең сүйлөгүм келбей калды. Я уже устала дегендей. Маткада спайка тууралуу уруп кыйналып жүрөм. Жазсаңыз качпайсызбы анан? Кыйналып жүрө бергиле же катышкыла интенсивке. Күйөөмдү кечире албай жатам. Сенди менен изменсин. Ох, так тяжело. Бир тууганбы? Чечим чыгарыш керек. Чечим чыгарып алыңыз биринчи. Же аны менен бирге турам, же уже башка кандай чечим. Чечимден кийин анан
кечере сиз же бир тандоо жасайсыз. Эндометриозун аяктым, ой, машаллах. Дамира, кайдан аяктыңыз? Бизге катыштыңыз белем, эмнеден аяктыңыз? Спираль салдырдым 10-15 күндөн кийин. Спираль 15 күн кылыңыз. 15 күндөн кийин алыңыз. Кыздар, коштоштук. Кимге кызык болсо, пожалуйста, могу номерди скрин кылып алыңыздар. Ошол номерге байланышасыздар. Зумда кыздар, коштоштук. Пайдалуу болгон болсо кубанычтамын. Кичинекей болсо да көкүрөгүбүз ачылып, көйдөнүбүз ачылган болсо, анда жакшы, шүгүр. Күйөөм менен сүйлөшө албай кыйналып калам дейт. Мону отзывда коюнчу. Мен сиздин сабактарыңызды угуп, өзүмдү тарбияладым. Күйөөм айтканды кылып калды. Акча десем сразу берет дейт. О! Вообще классно. Супер. Машаллах, бактылуу болуңуз. Коштоштук кыздар. Жакшы калыңыздар. Мен азыр тренер даярдап атам. Өзгөндөн бир кызыбыз окуп атат, жүрөк кураторубуз окуп атат. Чаткалдан Чынар деген консультант кызыбыз азыр өзү окуп атат, Чаткалга ачам деп атат, оффлайн. Жаңыл деген кыз окуп атат, Бишкектен Айпери. Анан Айчүрөк деген кызыбыз окуп атат. Күндүз тренер окутуу болду, оффлайн сабак бердим. Спайка болуп калыптыр. Кыздар, кетет спайка. Кетет. Жакшы калыңыздар.